Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Эгерде сабакка даяр болсоңор балдар, экранга жакыныраак келип, ыңгайлуу отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биология илиминин үйрөнүүгө киришүү, жандуу организмдердин өзгөчөлүгү. Балдар, жакшылап көңүл буруп отургула суранычтарден. Сабактын керектүү, маанилүү жерлерин жазып отурсаңар да болот. Сабактын жүрүшүндө. Эгерде теманы жазып алсак, балдар, анда эчтекпи? Анда кеттик балдар. Сабактын жүрүшүндө биз төмөнкү суроолорго жооп алып кетмекчибиз. Тиричилик деген эмне? Биология эмнени изилдейт? Орган жана организм деп эмнелерди айтабыз? Жандуу жана жансыз жаратылыштын бири-биринен кандай айырмачылыгы бар? Жандуу организмдердин ар түрдүүлүгү эмнеге байланыштуу? Ботаника илими эмнени изилдейт? Дарактар, бадалдар жана чөптөр өз ара эмнеси менен айырмаланышат, балдар? Ушул жооптун үстүндө, балдар, суроолордун үстүндө жооп алып кетмекчибиз. Эң алгач, балдар, биология деген терминге аныктама берип кетелик. Биология деген аталыш гректин биос тиричилик жана логос илим деген сөздөрүнөн келип чыккан. Тиричиликти үйрөнүү деген маанини камтып турат. Биология деген сөз, балдар, 1802 жылы Жан Батист Ламарк тарабынан киргизилген. Тиричилик деген эмне экен, балдар? Аныктаманы берип кетейли. Тиричилик деген бул тирүү организмдердин өзүн-өзү тейлөөсү, башкаруусу, өзүнө окшогондорду жаратуу процесстеринин системасы болуп эсептелет. Ар бир организм, балдар, айлана чөйрө менен байланышта болуп тиричилик өткөрөт. Балдар, көңүлүңөрдү бул видеого бурмакчымын. Бул жерден биз тиричиликтин бир фрагментин көрө алабыз. Көрдүңөр, балдар, кандай куштай кооз тирүү организмдерди биз көрө алабыз. Көрдүңөр, балдар, бул тиричиликтин бир көрүнүшү.
Көрүңөр балдар, бул видеодо биз тиричиликтин бир гана фрагментин көрдүк. Кандай гана укмуштуу тирүү жандар экен биз көрө алдык балдар, Эми мисалга алсак, тирүү организмдерден биз өсүмдүктөрдү карап көрсөк болот. Өсүмдүктөр өзүнө зарыл болгон азык затты өзү түзүп алып, анын эсебинен өсөт, гүлдөт, уругу жетилет. Жаныбарлар да балдар азыктаныш үчүн аракеттенип, өз алдынча жашай алат, тукум калтыра алат жана аны жетилтет. Биз бул кубулуштарды слайдда көрсөк болот. Тирүү организмдерге бактериялар, өсүмдүктөр, козу карындар жана жаныбарлар кирет. Бул организмдер балдар 4 дүйнөгө биригет. Өзгөчө топ бул вирустар. Балдар жаттайбыз. Булардын тиричилиги жансыз жаратылыш менен жана бири-бири менен өз ара тыгыз байланышкан. Ошондуктан балдар вирустарды биз өзгөчө топко бөлүп койгонбуз. Жаратылыштын өзүнүн мыйзамдары бар. Анда мыйзам деген эмне экен балдар? Көңүл бурабыз. Мыйзам табиаттагы жана коомдогу жүрүп жаткан кубулуштардын ички маңызын чагылдырат. Тирүү организмдер сөзсүз жансыз табияттан айырмаланат. Бул мыйзам ченемдүүлүгү балдар. Эмне себептен айырмаланышат? Себеби тирүү организмдер азыктанат, бөлүп чыгарат, аларда зат алмашуу жүрөт, дем ала алышат, көбөйөт же өзүнө окшогонду жаратат. Алар өсөт жана өрчүйт. Ал эми жансыз жаратылышта мындай процесстер болбойт. Жандуулардын көпчүлүгүндө балдар азыктануу, көбөйүү, дем алуу кызматын аткаруучу органдар болот. Мисалга алсак, жаныбарларда азыктанууну ооз көңдөй, кызыл өңгөч, ашказан жана башка органдар аткарат. Дем алууну өпкө, мурун көңдөйү. Мисалга алсак, кыймылдоону бут, кол же канат же сүзгүч калак жана башка органдар аткарат. Өсүмдүктөрдө болсо балдар тамыры, жалбырагы, сабагы, гүлү болот. Булардын ар биринин өзүнө тиешелүү кызматы бар. Кызматына жана түзүлүшүнө жараша бул аталгандардын ар бири өзүнчө орган болот балдар, жаңы термин силерге. Ал эми органдар биригип бир организмди түзөт. Организмдер же болбосо бардык жандуулардын жансыз жаратылыштан балдар төмөнкүдөй айырмачылыктары бар. Карап көрөлүчү аларды. Биринчиден, жандуу организм өзүнө керектүү заттарды айлана чөйрөдөн алат. Алар болсо тиричилик процессине катышып, азык болуп сарпталып жана энергия берип, өзгөрүүлөргө учурайт. Андан пайда болгон заттар кайра сыртка чыгат. Организмдеги бул процесс балдар зат алмашуу деп аталат. Жандуу организм азыктанат. Мисал алсак, өсүмдүктөр азыктануу үчүн керек болгон органикалык заттарды, так айтканда глюкозаны өздөрү жалбырагында түзүшөт. Демек, адамдар жана жаныбарлар азыктанган заттардын көбүн өсүмдүктөр түзөт балдар. Организмде дем алуу жана дем чыгаруу процесстери жүрүп турат. Мында өсүмдүктөр, жаныбарлар жана башка организмдердин кычкылтекти алып, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарат. Башкача айтканда, бардык жандуу денеде газ алмашуу процесси жүрөт балдар. Организмге кычкылтек киргенде ал органикалык заттар менен биригет жана ажыратат.
Бул учурда энергия да бөлүнүп чыгат. Ал энергия организмдин бардык тиричилик аракетине жумшалат. Бул процессти биз дем алуу процесси деп атайбыз, балдар. Төртүнчү, балдар, өзгөчөлүк көбөйүү. Бир эле организмдин өзүнө окшогон бир нече организмдин жаралышы көбөйүү процесси деп аталат. Мисалы, бир баш кызгылдакта миңдеген урук жетилет. Мына слайдда көрсөк болот. Башка өсүмдүктөрдө да ушундай миңдеген, жүздөгөн урук бышып жетилет. Алардын көпчүлүгүнөн жаңы организм өсүп чыгат. Бешинчиси, балдар, өсүү жана өрчүү. Жаңы жаралган организмдин көлөмү чоңойот, салмагы артат. Бул өсүү процесси деп аталат. Кийин андан чоң организмге тиешелүү бардык органдар жетилет. Айталык, урукту жерге көмүп койсо, андан тамыр, жалбырак өсүп чыгат. Ал өсүп, сабагы пайда болот. Гүлү ачылат, мына слайдда көрө алабыз, балдар. Анан мөмө байлайт, жетилет. Улам жаңы белгилер пайда болот. Бул өрчүү процесси. Кыймыл аракет, бул да өзгөчөлүк тирүү организмдерге тиешелүү. Көпчүлүк организмдердин атайын кыймыл органдары бар. Алардын жардамы менен бир жерден экинчи жерге жылат. Адамдар, жаныбарлар эле эмес, өсүмдүктөр да кыймылдайт. Мисалы, кээ бир өсүмдүктөр күнгө карап урулат. Мисалга алсак, күн карама же шартка жараша гүлдөрүн жабып алат. Мисалга алсак, намаз шам гүлү, балдар. Эми, балдар, эмне себептен тирүү организмдин өтө көп түрдүү экенин карап чыгайлычы. Организмдердин көп түрдүүлүгү алардын жашоо шартына жараша болот. Көрдүңөрбү, балдар, презентацияда кандай гана укмуштуу организмдер ар түрдүү, себеби жашоо шартына жараша. Өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын көп түрдүүлүгү алардын өскөн, жашаган жери менен шартталган. Жана ал чөйрөгө өсүмдүктөр, жаныбарлар жана башка организмдер бир нече жүздөгөн жылдарда шартка жараша өзгөрүп, тандалып, ыңгайлашып, ар түрдүү түзүлүштөгү организмдер келип чыккан. Ошентип, жер бетинде өсүмдүктөр 0,5 миллион түрү, жаныбарлардын болсо 1,5 миллиондон ашык түрү пайда болгон, балдар. Өсүмдүк жөнүндөгү илим ботаника деп аталат. Ботане грек сөзү өсүмдүк деген сөздөн келип чыккан. Жаныбарлар жөнүндөгү илим зоология деп атайбыз. Өсүмдүктөр түзүлүшүнө жараша, балдар, төмөнкү жана жогорку өсүмдүктөр болуп эки дүйнөчөгө бөлөбүз. Төмөнкү түзүлүштөлөргө, балдар, балырлар келет. Алардын денеси органдарга бөлүнбөйт. Бир клеткалуу же көп клеткалуу катмарлардан турат. Ошондуктан катмарлуу өсүмдүктөр же таллом деп атайбыз. Алар спора деп аталган бөлүкчөлөр аркылуу көбөйүшөт. Жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөр булар ринофиттер, плавундар, моктор, кыркмуундар, папоротниктер, жылаңач уруктуулар жана гүлдүү өсүмдүктөр кирет. Жер бетинде өсүмдүктөрдүн 500 000 түрү бар, балдар. Абдан көп бекен? Алардын көп түрдүүлүгү болушу биринчиден, балдар, климаттык шартка байланышкан. Мисалга алсак, тундра, тайга, аралаш токой, шалба, тала, чөл зоналарынын өсүмдүктөрү бири-бирине окшобойт. Өсүмдүктөр бири-биринин сабактарынын, жалбырактарынын, гүлдөрүнүн, мөмөлөрүнүн түсү жана формасы, тиричилигин узактыгы жана башка өзгөчөлүктөрү менен айырмаланышат. Ошону менен бирге алардан жалпы окшоштуктарды дагы табууга болсо, балдар, табууга болот. Мисалга алсак, гүлдүү өсүмдүктөрдүн ар бирин дарак, бадал, чөп деген 3 топтун ар бирине киргизебиз. Булар өсүмдүктөрдүн тиричилик формалары деп аталат. Дарактар бул көп жылдык жыгачтанган сабактары бар ири өсүмдүктөр. Ири сүңгөктүү, буктактанган бир гана сабагы болот. Мисалга алсак, терек, кара жыгат, ак чечек же мөмө дарактары.
Бадалдар балдар. Дарактардан айырмаланып, алардын сөңгөгү жер бетинен тартып эле бутактай баштайт. Ошондуктан бадалдардын дарактардагы сыяктуу бир гана сөңгөгү болбостон, түбүнөн таралып чыгуучу бир нече сөңгөкчүлөрдү көрө алабыз. Мисалга шилби, бөрү карагат сыяктуулар. Чөп. Чөп сабагы жыгачтанган эмес, сөңгөгү жок, көпчүлүгү жыл сайын кубураган өсүмдүктөр. Кээ биринин жер астындагы бөлүгү гана калат. Алардын дээрлик бардыгын сабагы кыска болот. Айрымдары гана бийик өсөт. Буга мисал катары чайыр, андыс курай, балтыркан өсүмдүгүн алсак болот. Жер бетинин көпчүлүгүн чөп өсүмдүктөрү каптап турат. Алар бир жылдык, 2 жылдык же көп жылдык болуп бөлүнүп, көпчүлүгү бир жылдык болушат. Мисалы алабата, темир тикен, ит жүзүм сыяктуулар. Булар жазында уруктан өнүп чыгып, кайра уругу жана мөмөсү бошкандан кийин курап калат. Ал эми кызылча, сабиз, капуста, түп сыяктуулар биринчи жылы сабактары, жемиш тамырлары, жалбырактары өрчүйт. Экинчи жылы өркүндөрү өрчүп чыгып гүлдөп, урук берип, анан ошол жылы күзүндө курайт. Булар 2 жылдык өсүмдүктөр деп аталат. Ал эми көп жылдык чөп өсүмдүктөрүнүн урук мөмөсү бышып, сабактын жалбырагы кураса деле, жер астындагы органдары тирүү болот. Анан ыңгайлуу шарт болсо эле, жаңыдан өнүп чыгып, кайрадан жетилип өсө беришет. Мисалы көп жылдык чөп өсүмдүктөрүн беде, какым, бака жалбыракты алсак болот балдар. Эми балдар, кайталоо үчүн кеп-кечеги кайталоочу суроолорго келип жеттим. Бүгүнкү сабагыбызды балдар, темабызды, сабагыбызды бышыктоо үчүн тест менен иштеп көрөлүк. Биринчи суроо. Өсүмдүктөрдү изилдөөчү илим? А. Биология. Мүмкүн Б. Ботаника. В. Экология, Ж. Зоология. Ойлонуу, ой жүгүртүп көрөлүк балдар. Туура жооп бул азаматсыңар. Албетте бул Б. Ботаника. Экинчи суроо. Биология терминин биринчи болуп ким киргизген? Теофраст, Аристотель, Карл Линней же Жан Батист Ламаркпы? Эстейбиз балдар, эстеп көрөлүкчү. Ой жүгүтүп көрөбүз. Кана? Анда эмесе кайсыл туура жооп экен балдар? Албетте Г. Азаматтар, бул Ламарк болгон. Үчүнчү суроо. Бардык түрк организмдерди изилдөөчү илим? А. Биология. Мүмкүн Б. бул ботаника. Мүмкүн бул В. Зоология. А мүмкүн Г. Генетика балдар. Кандай дейсиңер? Жообуңар кандай болот экен? Азаматтар сар балдар, туура бул жооп А. Биология илими. Азаматсыңар балдар, дагы бир ири силерди мактап кетмекчимин. Бардык сурооңор туура болгондур деп ойлоймун. Бүгүнкү сабагыбыз балдар аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билгизип кетмекчимин. Эмки сабакка чейин жолуккуча сак саламатта калгыла балдар. Кайрадан онлайн сабакта көрүшкөнчө жакшы калгыла.